макул мына ушу 40 хадистеги китепти алып окугаңдар. Негизинен өзү 40 хадисти жаттоо, жазуу жөнүндө аябай көп фазилеттер бар. Анан бул китеп өзү аябай жакшы бетилген. Ислам университет башчылыгында, Ислам университет басып чыккан ооба. Ошол негизинде мындай эң бизде илгертенде баягы медреседе окуп атканда эле биринчи хадистер киргизгенде ушул хадистерге киргизет эле. Баягы кичине арабча мутаала болуп кичине чыгып калган мезгилде ошо 40 хадисти анан жаттатып 40 хадис окутат болчу. Ошол себептен дайыма ошо 40 хадиске көңүл бурушубуз керек аябайчы. Макулбу? Машалла. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Бул Айша энебизден келген хадис экен. Так, бул хадис сахих, муттафак алейх. Риваят Муслимде да, Бухариде да бар экен. Демек пайгамбарыбыз айткан экен, кимде ким ман ахдаса фи амрина хада ма лайса минху фахуа раддун. Негизи бул аябай сонун нерсе, бул хадиске аябай көп маани бериш керек. Анткени пайгамбар айткан, кимде ким бул динибиздеги жок болгон, жок, динде жок өзү. Куранда жок, хадисте жок деген сөз да. Аалымдардан буга макул болгон эмес, жок. Бир нерсе кабыл киргизген болсо, анда ал кабыл кылынбайт. Динибизге жат болгон нерсе. Дагы бир келет экен, пайгамбар айткан экен, ман амила амалан лайса алейхи амруна фахуа раддун. Эми кимде ким бул динибизде жок иш аракеттерди аткара турган болсо, анда ал кабыл кылынбайт дейт. Муну биз бидаат дейбиз. Жолсо субханалла, диндеги бир жаңылык, новшество религии деп коебуз го. Эми динибизде жаңылык кирген жерлер аябай көп экен. Кандай жагынан келген десе, динибизди бузууну аракет кылгандар болгон. Ошол динибизди дин бузарлар динге ар нерсени дин катары киргизген аябай аракет кылышкан экен. Анан көпчүлүк элдердин баардыгы тең эле баягы караңгы болгон себебинен көпчүлүк амалдарыбыз шарияттан чыгып кеткен. Мына, демек, биздин динибиз кандай дин десе, биздин динибиз өтө жеңил дин экен, биринчиден. Экинчиден, биздин динибизде субханалла манахтыкка, аскеттикке жол жок. Үйлөнбөй жүрүүгө, дүйнөнү чытап салганга, адамдар менен катышпай калганга, мамиле түзбөй калганга, бир гана якин деп жүрүп калышка бизде жол жок. Анткени биздин динибизде бардык жагында жашообузга, мисалы, дагы 2000 жыл дайыма айта берем, дагы 2000 жыл өтө турган болсун дечи, мындай ислам универсалдуу дин. Туура түшүнгүлө. Универсалдуу деген нерсе бардык коомго, бардык заманга төп келе берет да. Бир да жеринен кемчилик табылбайт. Ошон үчүн мисалы, немистердин канцлери болуп өткөн, экинчи дүйнө согушунда ушундай генерал болуп, ошо мындай айтканда бир Германия башкарып турган чоң бир жол башчы ушуну айткан экен. Эгерде дейт, ушул дүйнөдө маселе болуп аткан маселенин бардыгын дейт, Мухаммад пайгамбар болгондо бир кофени кармап отуруп, ошону ичип бүткөнчө чечип коймок деп айткан экен. Дегени дүйнөдө бардык маселенин бардыгын тең субханалла биз динибизден таба алабыз. Бүткүл жагын. Мен гарантия менен айтам. Эч нерсе чечилбей калбайт. Болгону тең дүйнө биздин субханалла караңгылыгыбыз бизди динибизден алыстаткандан себебинен биз азыр проблемалардын баарын өзүбүзгө башка үйүп алганбыз. Биз ойлойбуз, мындай проблеманы чече турган нерсе боулду ойлойбуз, дүйнөдө ойлойбуз, дагы бир нерсени ойлойбуз. Жок, андай эмес экен. Бүткүл проблема субханалла чечилет экен. Бирок айтайын деген максат бөлөк. Демек, диндеги бир да нерсеге эгер билбесең, кол салба деген сөз. Бир нерсе аткарардан мурда
ошону аалымдан сура деген сөз. Анткени эгер билбесеңер аалымдардан сура деп Куранда аят бар да турабы? Демек бул Алланын бизге түзмө-түз көрсөтмөсү. Мейли кайсы нерседе болсун, кай жерде болсун, субханалла, жашооңдо эмне проблема болсун, неген ошол пайгамбарыбыздын мураскорлору аалымдардан сурап адашып кетпе деген сөз. Азыр көптөгөн адамдар бар. Мындай бидаат эмне экенин билбей эле любой эле нерсени бидаат дей беришкендер да бар. Туурабы? Мисалы, ал бидаат эмес бирок бидаат дешет. Эмнеге бул жаңылык диндеги. Жок, бул астагфирулла болбойт эле деп кыйкыра беришет. Болбойт дештен мурда эмне ошол нерсеге мындай караш керек экен, далил болуш керек экен. Ширк дей турган мезгил дагы бар. Ширк дей турушунда дагы далили болуш керек экен. Сөйтүп, демек далили жок нерсеге баш урбашыбыз керек экен. Дагы бир нерсе айтайын. Айтылыш керек бул. Көп адамдар динде жүрүшөт, бирок динде эмес. Динде жүрүшөт, бирок динде эмес. Бирөө мындай башкача кылып атса эле, жок, бул туура эмес дейт, только өзүнүкүн туура дейт. Мына ушулардай жөндөтүп турат. Өзүнүн эч бир далили жок, эч бир мындай бир жок дене сурап койгон эмес. Кээ бирлерге динди сурап коюш дагы намыс. Сурап коюшты намыс кылат да. Эмне десе, мен ошондон сурамак белем. Мен Google шейхтен сурап алам деп коет да бул да. Азыр бизге баары Google шейхт болуп калган да. Жок, андай болбойт. Устаз менен шакирттин ортосунда момундай тизе, момундай келип туруп бири-биринин тизесине тиіп илим алынат. Устаздын субхана омий менен анан китептен сүйлөп баштайт. Омийин демейин, бул китеп сүйлөгөнгө болбойт. Түшүндүрбү? Демек, ким чыгарат экен диндеги мындай жаңылыктарды? Эң биринчиси динсиз адамдар, же динден илими жок адамдар чыгарат экен. Түшүнүп атабы? Демек, субханалла, дагы бир аятка көңүл бурула. Алла айтат: бул менин туура жолум. Бул туура жол кайсы экен? Бул ислам. Ушуга гана ээрчигиле. Болду, белгилүү болду. Ээрчиге кайсы? Ислам менен ээрчиш керек. Эмне өкүм болсо ошону кылыш керек. Башка жолдорду ээрчибегиле дейт Аллах. Айтып атат, жол айтып атат. Ал жолдор силерди Аллах жолунан адаштырып койбосун дейт Аллах да. Адаштырып коет. Демек, болду, бүттү. Исламдан башка жол издесең болбойт экен. Бирок эми карагыла. Кээ бир биздин каада салттарыбыз жөнүндө сөз кылайынчы азыр. Биз каада салтты кабыл алабыз. Жакшылап түшүнүп алла. Биз үрп адатты кабыл алабыз. Эгер ошол эки шариятка ылайыктуу болсо. Эгер шариятыбызга ылайыксыз боло турган болсо, биз аны кабыл албайбыз. Бирок биздин кыргыздын салтында андай кабыл кылбай тургандар аз эле. Түшүнөсүз? Аз эле, мынчалык эле. Мынчалык эле. Бирок көпчүлүктөрү туп-туура бол. Хадистер, аяттар болуп калат. Түшүнөсүзбү? Байкасаңар керек, мен сүйлөп аткан дайыма макал, лакап менен сүйлөйм да. Анан кээ бирлер мындай суроо берип да, бунун баары кандай дейт да. Эгерде чын-чынында пайгамбардын хадисин окуп келе турган болсоң, сөздүн төркүнү ошого келет. Пайгамбар айтат: Алла Таала мага дейт 12 артыкчылык бер дейт. Ошонун бирөөсү, мен Алла мага мутакаллим сыпат бер дейт. Мен сүйлөгөн сөзүм кайсы элде болсо, кайсы жерде болсо дагы субханалла төп келе берет экен да. Пайгамбардын сөзү ушундай экен. Мисалы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тууганчылыкты куруу жөнүндө айтып аткан. Кыргыз болсо, тууганыңды жаман деп, жакшысын кайдан табасың дейт турабы? Кайдан табасың мисалы? Аргымакты жаман деп, бууданды кайдан табасың деп, биз керек болсо санаткыл айтып койгонбуз. Мындай айтканда, мындай бул жагын айтып келгенде, анда текеберленип, же болсо болгон нерсени шүгүр айтпай жүргөндөн көрө айтып атат турабы? Мына карасаңар, аргымакты жаман деп, аргымак, тууганың аргымактай, аялың аргымактай мисалы, машинең аргымактай мисалы, үйүң аргымактай. Муну жаман деп нашүкүр кылып, бууданды кайдан табасың деп атпай, карайсың муну. Буудан деген нерсе мындан жакшысын таба аласыңбы? Деген да турабы? Эми кара, мисалы, эгерде ынтымак жөнөй турган болсок, пайгамбар айтып атканда, кимде ким
улутка, урууга бөлүнсө, ал бизден эмес дейт. Жок, менден эмес дейт. Мына улутка, уруудан. Исламда жок. Уруу да жок, улут да жок. Бөлүнбөйбүз. Өзүңдүн урууңду монтип изилдей бер. Бирок башкадан өйдө койбош керек. Өз улутуңдун бүткүл тарыхын изилдей бер. Бирок башка улуттан өйдө койбош керек. Түшүнүп атасыздарбы? Эми бизде кыргызда болсо, ырыс алды, ынтымак деген. Мынакей, демек субханалла, ар бир сөзүбүздүн баардыгы тең. Сөзүбүз сүйлөгөн сөз тура эле турабы? Эми каралы. Салт жөнүндө айталы. Мына нике салты бар бизде. Бала төрөлгөндө салт бар. Андан кийинкиси түлөө беребиз, той өткөзөбүз, жаназа окуйбуз. Туурабы? Өлүктүн өз кадыры бар, билесиңер ушуну. Ушунун баардыгы сакталып келген нарк, насил болуп. Нарк деген нерсе бул орду толгус нерсе. Насил деген нерсе тияктан калган нерсе бул. Сөздүн түркүн түшүнгүлө. Эми карала. Биринчи адам төрөлгөндө биз эмне кылабыз? Азан айтып ат коебуз. Манасты айтып атпайбы, субханалла? Азан айтып ат коюлган манаска. Эмне дейсиңер? Кыргызда болсо илгертен азан айтылган атын айткыла дейт. Өлгөндө дагы нике кыйып атканда дагы. Азан айткан аты бул экен деп. Бул көчө чыгап, мен азыр чыгарып атам. Жок да турабы? Илгертен барды турабы? Ладно. Эми кара. Ошол бала төлөгөн азан айтат экенбиз. Анан 40 кашык суга жуунтабызбы? Эми ошол деле субханалла 7 күндөн кийин чачын алып жана жуунтканга барабар болбойбу? 7 күндөн кийин ат коюш керек негизи. Мына биздин ата бабабыздын бул нерсенин баардыгын карап, бирок мунун эмеси тамыры ислам болуп атат. Мусулманчылык болуп атат. Көрүп атасыздарбы? Кудай сактасын, эгерде талас согушу болгон мезгилде канчанчы жыл болду? 751 731. Мына таласта билет болушуңар. Мына эгерде ошол согуш болгондо, эгерде ошо мынакей Цин империясы ошол жерде согушта жеңип алгандачы, анда биз азырда итбир жер, бит жер болуп манжуу отурмакпыз. Бирок арабтар келген экен, ортодон согуш болуп туруп, мусулмандар жеңип, Кудайга шүгүр, ит жебей, кой жеп атпайбызбы туурабы? Мен таң кала берем кээ бирде, субханалла. Адал деп, арам деп бөлөбүз да, кара. Мына эмеде болсо, илгертеден мисалы мен эме болгондо, аябай мен урушушчу аксакалдар. Ача туяктуу анан. Мындай эмне деп коюшат? Ача туяктуу деп эме кылышчу. Анан билбейм кайдан чыгарган билбейм, бирок урушушчу мен. Ача туяктуулардын арамы бар, адалы бар. Мен ойлонуп берчимин да белчи. Таң калып анан субханалла бир күн мындай ойлонуп көрсөм, кой деле, чочко деле ача туяктуу турбайбы? Анан ошондо жетип атпайбы? Көрсө илгек мына 96, 94-жылы имам, 96-жылы имам болгон болсом, ошондо аксакалдар ушуну айтчу. Көрдүкпү? Аксакалдар айтып турчу. Адал арамга бөлчү ошондо. Эми кара. Мына үйлөнөрдө эмне кыласың? Кудага барып кулдук урасыңбы? Кулдугум бар деп айтыш жакшы сөз да турабы? Сен бирөөнүн кызын алып атасың. Бирөөнүн күнөөкөр болуп атасың. Шарият ушуга каршылык дейби? Кулдук уруп атам деген сөз, мен Кудайдын кулу, мындай бир сизге разымын деген сөз да турабы? Кой ачуусун басып коелу деп түнү менен барышып, биздики туура эмес ачып басып кетишкен. Бирок субханалла ачуу басар, мынакей. Эми кара, ошентип акырына келсек, мына бала субханалла нике кыйлат. Ара көшөгөгө отурду. Көшөгө деген эмне билесиңерби? Көшөгөдөн бул жерде болду эми, бул парда, бул бирөө кыз, бирөө келди буяка. Эми бунун аркасында мындай бир намахрам бар. Уже бул парда деген сөз. Көрдүкпү кандай нерсе? Ушунун баардыгы тең биздин динибизде бар. Эмнени жок деп айтасыңар азыр? Мисалы, баланы сүннөткө отургузабызбы? Сүннөткө отургузбайсам эмне болот? Коямын сен. Бул деген сүннөт да. Бизде деген сүннөткө отургузбай Ибрахим пайгамбардын сүннөтүн кылбай калган киши барбы?
Керек болса бала төрөлүп түшсө, баягы караса киритме менен бияка чыгып турган болсо, бул сүннөттөлүп төрөлүптүр деп айтат турабы? Эмне дейсиңер эми? Сөздүн төркүнү акта мен айтып атам, бул 300, 500, 600, 700 мол тети ата бабамыздан бери ушул жөнүндө алып келген. Мындай бир эмени салып туруп жанагындай мындай чөп демде койчу, сазда өскөн камыш. Камышты мынтип чоңурагын алып келип, башын жакшылап, баягы эмеге салып, анан кирип туруп ошого туруп тегеректеп кесип койгон. Көрдүм кандай нерсе? Илгеритен болгон нерсе бул. Же жок беле? Такыр болбаганда Советтер Союзу болгондо кой ырымдап коелу деп, мынтип чырт деп эме менен кесип коюп. Кан чыгарып койгон, чырт деп. Эмне дейсиңер? Биз кимбиз анда? Биз субан мусулманбыз, унутпагыла. Биз мусулманбыз, биздин ата-бабабыздын каадабыз бар, салтыбыз бар, үрп-адат, тилибиз бар, мамлекетибиз бар, туубуз бар, гербибиз бар, падышабыз бар. Падыша деп айтканымды коеюн, президентибиз бар, демократия болуп атпайбы азыр? Болсо падыша демекпиз. Мисалга субханалла биздин өкмөт бар. Бүт бар да биздечи. Биз бул нерсенин болгон нерсеси колдонушубуз керек. Сыймыктанышыбыз керек. Мисалы каада салты менен сыймыктанам. Алхамдулилла анткенсе бүт дин менен. Кимге жакпаса жакпай эле койсун. Бирок ар бир сөзүбүз мынакей алтынга бергис сөздөр бар. Бул эмеде мен китепти көрдүм. Кудайым буйрса бир ниет кылып атам, ошо жетип калсам. Бул эме жакта, аэропорт жакта бир айылда бир каары бала бүт макал лакаптарды жазган экен. Ошонун ичинде бир калпайтпай миңдей макал лакап бар экен. Ошону аятка, хадиске алып келиптир. Мен айттым, мына дедим, биздин сөзүбүздү тастыктай турган китеп чыкты эми дедим да. Мен ошол Кудай буйрса ошол баланы тапсам, Кудай кааласа, келип айтып атам, давай, мен сага спонсор болоюн деп, ошону бир 1000 деген штуктап чыгарып, айыл-айылга таратабыз деп атам да. Анткенсе кээ бирлер караңгылыктын себебинен динибизди түртүп атпайбы? Динди түрткөндөр бул жок, бул мусулмандар бөлөк, биз бөлөкпүз деп атышпайбы? Жок, булардын баары мындай просто илимсиздиктен. Керек болсо өзүнүн каада салтын билбейт. Бир нерсе айтып берейин да. Силердин демге жибербей койдук окшойм, Ал 2-3 мүнөт калды. Бир жерге бардым. Анан үйгө барып, жерде акча отурат. Анан бир 2 аял кирип эжекелер экен, эжекелер деп сыйладык. Эжеке да бизде ушундай го, астагфирулла деп бүтүп отурбайсың да. Анан кийин тамак келгенде эле карасам, келемен деп эле эжеле момунталы, силер эмнени билесиңер деп эле момунталы баштады. Устуканды ар жака түртүп, бер жака түртүп. Сен де момунту ыргытып. Мындай эмне болот экенсиң да. Анан субханалла, мелде мен уятты эжекенсиңер. Анан эле сага баягыны баштады, силер мына артта калып, анан тигиндей мындай каада салтты билбей деди. Анан кийин тыкка уже баягы билесиң, молда кызарганда жаман болот да. Мен кызарып баштаган качкыла менден. Чын айтам. Анан токтодум айтып, эже, токтоңузчу эми бул жерден. Кайсы кыргыздын салтында катын киши чач кыркыш керек деди. Кыргызда илгери тулду төрөбө өстү, анан күңдүн чачын кырып койчу деди. Бул биздин салт. Тул төрөбөгөн, анан кийин жанагындай эмени чачын кыркат. Жаман көрбөсүн мени. Экинчиси, эркектин көзүнчө дамбалчан, ыштанчан катын отурбайт. Шымчан деген жана шымчан жүрбөйбү? Ошонун бар дамбалчан, ыштанчан турат. Болбойт андай. Жок. Жамбаштын оң жагы, сол жагы болот. Керек болсо улуу жамбашты, мисалы сол жактагы эмес, оң жактага беришиң керек. Билесиңер ушуну? Экөөнүн монту баш жагын тикиштеткенде оң сол болуп чыгат. Уча эмес, баягы койдун аркасында чыгарган жанагы куйруктучу, куймулчакты. Бул негизи Кудай сөөгкө бергенде бир сөзсүз бир аркам эме менен кабырга менен берет. Тыштуу кабырга менен беришиң керек. Эгер андай болбосо болбойт. Анын алдына алып келип урмат менен коюшуң керек. Түшүнөсүңөрбү? Бир эме үчүн субхан ушундай болот. Баягы эже мондай карады да, эми эже кечирип коюңуз деди. Биз каада салтты Кудайга шүгүр 20 жылдан бери билебиз.
баягы же ошол жерден чыкты кетти. Биз менен сүйлөшкүс болду. Салтыңарды үйрөнгүлө. Салтыңарды, өзүңөрдүн каадаңарды үйрөнгүлө. Бу дин. Диндин ичиндеги буйруктардын бириси. Өзүңөрдүн элиңердин жашоо шарттарын үйрөнүп билиш керек. Өзүңөрдүн элиңердин жашоо шарттарын, тилин так-тактуу сүйлөгүлө. Дилин, наркын түшүнө билиш керек. Ар бир нерсенин философиясы бар. Динде дагы өзүнүн бир философиясы бар. Айтпагыла азыр бул өзүнчө астагфирулла бидат жөнүндө айтып койду, кайра бидат айтып атат деп. Жок, субханалла. Биз айтып аткан сөздүн баардыгы тең илгери ата бабабыздын баардыгын Куран хадис менен сүйлөгөн жөнүндө айткым келип атат. Түшүндүкпү? Унутпагыла, субханалла. Бөлүнбөгүлө анан. Аракет кылабызбы? Оң жагына кайсы кимге берет экен? Жамбаштын. Улуу Кудай ким болот? Машалла. Аллах разы болсун. Мен тиги бир суроо болду анан иншалла. Кана ким? Ким? Кыргыздын кайсы салты деген динге туура эмес болуп калат. Азыркы мезгилде падышабыздын, президентибиздин жанакы 54-түн жардыгы менен өлгөн адамга тамак жебеш жөнүндө айтып атпайбы? Ушул жагы шариятка туура эмес. Жана 3 күнгө ачык ичкен ал жерде эме болбош керек. Түтүн чыкпаш керек. Эң мындай мен билгенден ушул эмеси. Анан экинчиси ысырап. Биздин ысырапыбыз мындай эме болбойт. Качан биз иман болуп келгенде, жаназага да никеге барсам деле, мындай борсок болот эле. Анан кийин сары май болсо куртой болчу. Сары май турчу, анан кийин чакмак кан турчу. Мындай чоң-чоң. Мисалы, мындан 20-30 жыл мурун ушундай эле болчу. Кайсы жерге тойго барсаң деле ошол болчу. Анан аябай катуусунда винегрет салат бар болчу да. Мындай кызылча менен картошканы, пиязды, сабизди тоолоп койчу болду. Анан эң жакшы той адамдар жеп кете турган тамак болсо болду. Адамдар жеп кете турган тамак болсун. Момда дүйүпсү кереги жок конфет жанагындай бар го, эч ким жебейт. Только мындай видуха. Андай болбойт. Ошо адамдар жеп кете турган тамакты койгула. Мына ошол чыныгы той болот иншалла. Анан жалаң байлар чакырып, кедейлер жок болгон той, бул дагы макру, Аллага жакпайт. Жалаң байлар өздөрүнчө элиталар чогулап той кылат го. Бул жарабайт. Жакшы эмес. Түшүндүңбү? Тамактар субханалла өзүнүн эмесине жараша ысырап болбогон жакшы. Мына биздики ушул экеле. Калган жагы бүт баары тең туптуура. Түшүндүңбү? Ширк болуп кеткен жактар бар, салтка кирбейт. Алас, ар баледен калас деп жашат го. Анда албайсыз. Эми жөлөбөйт коесуң. Түтүп коерсуң, түтүп коерсуң. Болду. Анан болот, аластап кое берсеңиз болот. Мындай эме жанандай арчалап коесуздар, болду. Бирок ошондо да жартысынан түтөтүп албаш керек да. Мындай кичине эле жыт болсо болду. Анан мону алжан карасаң андай жарабайт. Анан үйлөргө жанагындай кар жилик, сөөктөрдү илип алган, бул салт эмес. Ана өзүнчө бир риваят айтчы, бул салт эмес. Бул үрп дагы эмес. Макулбу? Бул мындай айтканда бир бидаттар жана динибизде жок, салтыбыз жок нерселер. Амин. О Кудайым, ушул жерге отурган баардыгыбызга чыныгы момундардын болушка, жашообузга, динибиздеги баардык жакшылыктарды кабыл алууга, жаманчылыктан алыс болууга мүмкүнчүлүк бер. Эл журтубуздун каады, салтындагы шариятка ылайык, исламга ылайык болушуна тоофик мүмкүнчүлүк бер. Аллахым баардыгыбыз жүрөктөрүгө биримдик берип, мухаббат берген, экинчи жарык кылган. Амин.